Күндүн өзөктүү окуяларын камтыган Нарын жаңылыктар маалымат программасы назарыңыздарда. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Шаар көркүн бузгандар, жеке менчикке өтүп кеткен эски имараттар маселеси кантип чечилет? Элди жумуш орну менен камсыз кылуу боюнча азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Олимпиаданын алдыңкылары сыйланды. Билим сынагында Нарын облусунун намысын коргогон окуучуларды облус башчысы кабыл алды. Камкордукка алынган маданият. Мамлекеттик казынадан ири каражаттар бөлүнүп, көйгөйлөрү четинен чечилип жаткан маданий жайлар. Президент Садыр Жапаров бүгүн өлкөгө расмий сапары менен келген Азербайджан Республикасынын тышкы иштер министри Джейхон Байрамовду кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө өлкөлөр ортосундагы байланыштардын азыркы абалы жана келечеги, анын ичинде соода, экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкты кеңейтүү, маданий гуманитардык байланыштарды чыңдоо тууралуу кеңири пикир алмашуу болду. Мамлекет башчысы Бейман менен саламдашып жатып, кыргыз тарап Азербайджан менен болгон мамилеге өзгөчө маани берерин белгиледи. Акыркы жылдары эки тараптуу мамилелердин тарыхында чоң жылыш болду. 2022 жылы жогорку деңгээлдеги эки сапар болду. Эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө тоскоол болгон бардык маселелер жөнгө салынды. Президент тараптар стратегиялык өнүктүштүктүн деңгээлин белгилеп, мамлекеттер аралык кеңеш жана Азербайджан Кыргыз өнүктүрүү фондун түзүп, Азербайджан тарабынан Ысык көлдүн жээгинде 5 жылдыздуу мейманкана куруу жөнүндө макулдашууга кол коюлганын канааттануу менен баса белгиледи. Мунун баары мамлекеттер аралык мамилелер учурда абдан динамикалуу өнүгүп жаткандыгын жана буга чейин болуп көрбөгөндөй жогорку деңгээлде экендигин айгинелейт. Өз кезегинде тышкы иштер министри Джейхон Байрамов Садыр Жапаровга жолугуу мүмкүнчүлүгү үчүн ыраазычылык билдирип, Азербайжандын президенти Ильхам Алиевдин атынан жылуу саламын жана ыйык Орозайт майрамы менен куттуктоо сөздөрүн айтты. Тараптар ошондой эле Кыргызстан менен Азербайджан кызматташтыкты кеңейтүү боюнча чараларды көрүп жатканын жана Азербайджан Кыргыз өнүктүрүү фонду бул багытта натыйжалуу платформа болуп саналарын, анын жардамы менен ар кандай тармактарда артыкчылыктуу долбоорлорду ишке ашыруу пландаштырылганын белгилешти. Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы товар жүгүртүүнүн көлөмүн быйыл 2 миллиард долларга жеткирүүгө чоң мүмкүнчүлүк бар. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы президенттин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров өлкөгө иш сапары менен келген Казакстандын премьер-министри Олжас Бектенов менен болгон жолугушууда билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бүгүнкү жолугушуубуз Кыргызстандын президентинин Казакстанга расмий сапарынын алкагында өтүп жатат. Бул бизге эки тараптуу мамилелердин абалын жана өнүгүү келечегин талкуулоого жакшы мүмкүнчүлүк берет. Дипломатиялык мамилелер түзүлгөндөн бери Кыргыз-Казак өз ара аракеттенүүсү чыңалып, стратегиялык өнөктөштүк жана союздаштык деңгээлине жеткендигин канааттануу менен белгилегим келет деди. Ошондой эле эки өлкө ортосундагы товар жүгөтүүнүн көлөмү быйыл 2 миллиард долларга жеткирүүгө чоң мүмкүнчүлүк бар экенин, 2023 жылы өз ара сооданын көлөмү 1 миллиард 317 миллион долларды түзүп, ал 2022 жылга салыштырмалуу 11%га өскөнүн белгиледи. Экспорт 455 миллион долларды, импорт 862 миллион долларды түзгөн. Өз кезегинде Казакстандын премьер-министри Олжас Бектенов меймандостук жана жылуу кабыл алуу үчүн ыраазычылык билдирип, Казакстандын өкмөт башчысы эки тараптуу кызматташтыкты тереңдетүүнүн жана мурда жетишилген макулдашууларды ишке ашырууда өз ара аракеттенүүнү күчөтүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Ал ошондой эле эки өлкөнүн соода экономикалык кызматташтыкты динамикалуу өнүгүп жатканын дагы белгиледи. Кирип чыккан кишиси жок эскилиге бак жеткен же оңдолбой шаардын көркүн бузуп жылдап турган имараттар бар. Алардын саны 28, көпчүлүгү жеке менчик тараптардыкы. Учурда айрымдары Нарын шаардык мэриясынын карамагына өтүүдө. Эми алар калкты турак жай менен камсыз кылуу жана жумуш ордун түзүүчү ишканалар болоору пландалууда. Ошондой эле менчик ээлерине имараттарды жакын арада оңдоп түзөп, кайрадан жандантуу тапшырмасы коюлууда. Кененирээк Нооруз Абылаев айтып берет.
Мен артында турган эски имарат Нарын шаарынын РТС чөлкөмүндө жайгашкан. Убагында айыл чарба техникаларынын автопаркы болгон. Кийинчерээк мамлекеттик мүлктүн карамагына өткөн. Андан соң финансылык кредиттик фондуна камакка алынган. Жакында эле Нарын шаардык мэриясы 10 жылдык бөлүп төлөө мөөнөтү менен өзүнө өз сатып алды. Бул жака көп кабаттуу үйлөрдү же өндүрүштүк жайларды курууну пландап жатат. 5 гектарга жакын жер аянтын түзгөн мекемеде убагында эмгектенген адамдарга эмгек акысын төлөй албай, жер тилкесин 6 адамга бөлүп берген. Дал ушул тургундар учурда үйлөрүн салышып, бирок ушул күнгө чейин документтерин бүтүрө албай келишкен. Былтыр президент ушул убакта келген. Ушул короонун ичиндеги там салып кирип алгандар президентке арыз киргизели деп жолугушууга барганбыз. Бизге деген чечип бербей атат деп. Президент ошондо буларга приказ берип кеткен. Чечесиңер, бересиңер. Жанагы ошондо президенттин жарлыгы боюнча бир комиссия чыкпады беле. 27-чи статьяны алып, анан кол коюп берген. Муну ошого такап туруп, ушул элге бергиле деген президент указаниясы менен чечилген. Мына ушул майдын 10 деген. Ой, документ жок, бир күнү келет, бирөө мен сатып алдым, үйүңдү бузуп салам деп, бир күнү келет, бирөө көчүп кет депчи. Иш кылса жүрдүк да сандалып, без документ. Айлабыз кеткенде дагы ушул садыр келип калып, президент келип калып, жаныбыз калды окшойт. Тынчып эле калдык. Бүгүнкү күндө ошол жерде жашаган 3 адамга биздин комиссиянын чечими чыгып, мунапска жатат экен, аларга үйлөрдү менчиктештирип берүү боюнча комиссиянын чечими чыкты. Анан калган бир 5-6 адам бар экен, дагы андан сырткары ал адамдар бүгүнкү күндө сотко арызданышты. Эгерде соттун чечими чыккан болсо, аларга дагы үйлөрүн менчикке чыгарып бергенге биз аракет кылып жатабыз. Нарын шаарында 31 гектардан ашык жер аянтында 28 адамдын үлүшү бар, эски завод, фабрикалар бар. Көпчүлүгү менчикке чыгарып алган соң сатып ийсе, айрымдары ижарага берип иштетип келишет. Мындан улам калаанын көркүн бузган эски имараттарды оңдоп түзөө талабын шаардык мэриясы коюуда. Бул боюнча биз былтыры облустук прокуратурага дагы тиешелүү маалыматтарды өткөрүп бергенбиз. Ошол жерлерди кайтарып алуу же болбосо кайрадан иштетүү боюнча. Анан облустук прокуратура бир сире карап чыгып, жана срок давности өтүп кетиптир деп, кайра мындай артка кайтара албай калдык. Бирок бүгүнкү күндө ошол ишкерлердин өздөрү менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Ошол бош турган жерлерге чакан завод, фабрикаларды куруп, кайрадан иштетип, элди мындай жумуш орду менен камсыз кылуу боюнча азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Негизинен Нарын шаарынын аянты 5040 гектарды түзүп, калкынын саны 40 миңден ашат. 3000ге жакын турак жайы жок адам кезекте. Шаарда үй салуу үчүн бош жер жок. Ошол эле учурда гектарлаган жерлер кимдир бирөөлөрдүн жеке менчиги болуп турат. Нуруза Абылаев, Бактияр Сарсаров, Нарын жаңылыктары. Быйыл мектеп окуучулары арасында өткөн республикалык олимпиадага Нарын облусунан жалпы 32 бала катышып, 12 сабактан күч сынашкан. Соңунда алардын 6-сы 1-чи, 2-чи жана 3-чү орундарга ээ болуп, башка облустардын арасында Нарын облусу алдыңкы орунду камсыздады. Мындай жагымдуулукту эске алган облус башчысы Алтынбек Эргешов ийгилик жараткан окуучуларды жана мугалимдерин кабыл алып, өкүлчүлүктүн ардак грамоталарын жана белектерин тапшырды. Кененирээк кийинки материалда. Бүт программаны берет, даярданганга ошо. Эрмек Саматов Нарын шаарындагы Муратбек Субагужоев атындагы Нарын лицейинде 10-чу класста билим алат. Ал быйылкы өткөн республикалык олимпиадада химия сабагынан 1-чи орунду камсыздап, эл аралык олимпиадага жолдомо алды. Анын бул ийгиликке жетишине агайынын тажрыйбасы жана тынымсыз изденип окуусу себеп болду. Учурда алдыдагы сынакка даярданып, алдыңкы орунду камсыздоонун аракетинде. Мен олимпиадага 8 класстан баштап даярдангам. 3 жыл даярдандым. Жана ар кандай оюндардан, ар кандай нерселерден баш тарткам, өзүм кызыкчылыктарыман. Жана мисалы каникулдарыман, телефондон бош убакыттарымды бүт олимпиадага жумшагам. Негизи буга мугалим башынан эле үйрөтүп, башынан мага багыт берип койгон. Калган мен өзүм окуп үйрөндүм. Эл аралык олимпиадага күнү түн даярданып атабыз, тынбай. Ошо буюрса жакшы жыйынтык болот деп ойлойм. Эң жакшы инвестиция бул өзүңөргө окушуңар керек да.
Олимпиаданын жыйынтыгы менен алдыңкы орундарга ийилген 6 окуучуну жана алардын мугалимдерин президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Эргешов кабыл алды. Анда билим берүү тармагындагы көрүлүп жаткан иштерди айтып, билим сапатын жогорулатуу негизги максат экенин белгиледи. Бул жаатта ийгилик жараткан окуучуларга облус башчы атайын китептерди белек кылды. Ал эми даярдаган мугалимдерине ыйгарым укуктуу өкүлдүн ардак грамоталары жана баалуу белектери тапшырылды. Мугалимдин кесиптик чеберчилигин көтөрүүдө билимин жогорулатуу курстары, мугалимдердин кызматташтыгы, ишке болгон мамилесин өнүктүрүүдө шыктандыруучу чөйрө чоң таасирин берет. Мындан улам облуста практикалык көндүмдөргө көбүрөөк басым жасалып, билим сапатты жогорулатуунун жаңыча ыкмалары көрүлүүдө. Азыркы күнү пробный тесттен 80 балдан 125 балга чейин алган балдарды биз азыр өзгөчө тартипте даярдап атабыз. Биздин максат ошол билим деңгээлин, билим сапатын 65%дан кем эмес кылуу. Эгерде биз 65%дан кем эмес кыла турган болсок, биз Кыргызстанда облустар арасында 1-орунга чыгабыз. Эгерде 70%дан ашык кыла турган болсок, 73%дан биз республика боюнча ушу Бишкек шаарынан да астына чыгабыз. Биз быйылкы планда ушу 65% деп коюп атабыз. Жалпы республикалык тестилөөнүн жыйынтыгын. Областык олимпиадага райондордо мыкты деп тандалган 12 предмет боюнча 156 окуучуларыбыз келген. 2 күндүк областык олимпиадада 32 окуучуну тандаганбыз. Ушул 32 окуучу республикалык олимпиадага Нарын областынын билим берүү тармагынын намысын коргоп барды. Абдан аракеттенди, абдан даярданды. Мында мугалимдердин да окуткан мугалимдердин эмгеги чоң. Андан кийин ата-энелердин дагы эң башкы өзлөрү абдан аракеттенип ушул ийгиликке жетишти. Окуучулардын изденүүчүлүк аракетин жандандыруу ар бир предметтик мугалимдин көңүл борборунда туруусу керек. Азыркы ааламдашуу заманында жалгыз эле мугалимдин окуткан сабагы эмес, мектептин имараты жана түзүлгөн шарттардын талаптагыдай болуусу зарыл. Жазгул Зубалиева, Шамен Болотбеков, Нарын жаңылыктары, Нарын шаары. Өлкөнүн саламаттыкты сактоо тармагына акыркы жылдары олуттуу көңүл бурулууда. Ооруканалардын материалдык техникалык базасы жакшыртылып, кызматкерлердин айлык маянасы 100% жогорулаган. Мындай шарт калк саламаттыгын сактоодо, сапаттуу кызмат көрсөтүүнү шарттоодо. Теманы кийинки сюжет улайт. Нарын облустук үй-бүлөлүк медицина борборундагы санарип рентген аппараты дартты аныктоодо дарыгерлердин жеңилин жерден оорун колдон алууда. Заманбап жабдуунун келиши менен мындагылардын иши кыйла жеңилдеп, калкка сапаттуу кызмат көрсөтүүгө өбөлгө болду. Тартылышы, көрүнүшү аябай чөткөй, айрыкча врачтар үчүн көп эле жардам тийип атат. 40 жылдан бери медицина иштеп келатам. Буга чейин камкордуктар деле мынчалык көрүлгөн эмес. Аябай эле көрүлүп атат. Канчалаган аппаратураларды алып берип атат. Рентгендер бардык райондордого чейин цифровой рентген аппараттар коюлуп атат. УЗИ аппараттар коюлуп атат. Ошонун баары эле биздин өкмөтүбүздүн, президентибиздин эл үчүн болгон камкордугу деп мен түшүнөмүн. Нарын облусунун аймагындагы калк саламаттыгын сактоодогу ооруканалар оңдоптодон өткөрүлүп, заманбап жабдуулар менен улам камсыздалууда. Айрыкча компьютердик томографтын келиши элеттиктерди ашыкча түйшүктөн арылтып, убакытсы менен акча каражатын үнөмдөөнү шарттады. Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан саламаттык сактоо тармагына жакшы көңүл бурулуп атат. Мисалга алабызда томография Нарын областында 30 жыл мурда жок болчу. Кийинчерээк ошо томография коюлуп, ооруларга аябай жакшы шарт түзүлүп, жол кире акылары өздөрүнчө эконом болуп калып атат. Мындан тышкары Бишкекте мисалы кымбатыраак, бизде 1,5 миңге тартылып атат. Акыркы 3 жыл аралыгында тоолуу аймактагы саламаттыкты сактоо мекемелерине жалпы 32 автоунаа келген. Мындай колдоо айрыкча тез жардам кызматынын ишин жакшыртып, чакырууларга ыкчам жетүү менен алгачкы жардам көрсөтүүдө керектүү шаймандар менен камсыз кылынышы сапаттуу кызмат көрсөтүүнү шарттап отурат. Врачтарга болсо жакшы эле көңүл бөлүп атат. Садыр Нуркожоевич жакшы. Материальный дагы, моральный дагы поддержка берип атат. Материальный дегенибиз биз айлыктарыбызды көбөйтүп, пенсияларыбызды көбөйтүп мен ыраазымын, жакшы эле болуп атат. Андан сырткары мына транспорт жагы, скорый помощь машина жетпей эле бир машинаны карап эле турчу да. Азыр болсо скорый помощь жетиштүү.
жаңы типтеги машиналар келип туруп иштеп атышат. Азыр скорыйдон проблема жок. Бейтаптарга сапаттуу тейлөө көрсөтүү менен бирге аларды арзан дары-дармек менен камсыздоодагы жолго коюлууда. Нарын облусунун аймагында учурда 7 мамлекеттик дарыкана уюштурулуп, жарандарга кыйла жеңилдик алып келүүдө. Кыргыз фармацияны өзүнчө бөлүп түзүп, анан эл аман деген жанагындай өкмөттүн аптекаларын жерлерге аштырып койгон аябай жакшы болду дарыканалар. Оорулар ошол жерден арзан баада дары алып, анан бул аптекалардын азыр ассортименти аябай байып баратат. Мен эндокринолог болгондуктан жанагы гормональный фондорду текшеребиз, гормондорду алып. Анан булардын көбү эле бул жеке менчик лабораториялардан чыкчу эле. Анан ушул жеке менчик лабораториялардагы баасын арзандатып, ооруларга карап, ушундай элге арзаныраак кичине текшерип калганда жакшы болду. Бунун баары тең жакшы болуп атат. Адам өмүрлөрүн сактоодо иш алып барган кызматкерлердин иш жагдайын жакшыртуу менен бирге жашоо шартын көтөрүүгө карата дагы колдоолор уланууда. Акыркы жылдары айлык маяналары 100% жогорулаган. Андыктан калк саламаттыгын сактоодо көрүлүп жаткан камкордуктар дени сак өлкөнүн болушуна арналган олуттуу кадам. Чпара Садыкказиева, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары. Маданият улуттун жүзү. Теңир Тоқ аймагында маданий жактан тейлөөдө 2 профессионалдык театр, 6 край таануу музейи, 8 балдардын музыкалык мектептери, 97 клубтук мекеме бар. Учурда булардын бардыгына мамлекеттен бюджетинен жетиштүү акча каражаттары бөлүнүп, муктаждыктары четинен чечилүүдө. Теманы кийинки сюжет улайт. Уса Баятов атындагы Нарын райондук маданият үйү 1936 жылы курулуп пайдаланууга берилген, бирок ошол жылдан бери бир дагы жолу капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. 2023 жылы гана мамлекет казынасынан 8 миллион сом бөлүнүп, учурда аталган маданият үйүнүн тышы өзүңүздөр көргөндөй толук ремонттон өткөн, ал эми ичинде дагы дээрлик ремонт иштери бүтүп калды. Аталган жайдын 2-кабатындагы бул бөлмө эскилиги жетип, эч ким кирчү эмес. Эми учурда толук жасалып, жарыктандырылып, эски тактайы сыйрылып, толук жаңысына алмаштырылган. Мырзагүл! Султанмурат! Мындан тышкары аталган маданият үйүнүн кызматкерлери үчүн жакшы сахна кийимдери тигилип, музыкалык аспаптары да жасалууда. Акыркы 3 жылдан бери өлкөнүн маданият тармагына өзгөчө көңүл бурулууда. Айлык акылар 100%га чейин жогорулады. Теңир Тоқ маданиятынын күзгүсү болгон Муратбек Рыскулов атындагы Академиялык музыкалуу драма театрында чоң өзгөрүү, артисттердин сахна кийимдери жана мекеменин материал-техникалык базасын чыңдоо максатында мамлекеттик бюджеттен жылдагыдан 3 эсеге көп акча каражаттары бөлүнүп жатат. Анан мүмкүн болушунча иштөөбүзгө жакшы шарттар түзүлүп атат деп ойлоп атабыз. Мына быйыл дагы бир жылда биз бир концерт беребиз. Баягы биздин көпчүлүк өзүбүздүн миссиялык спектакльдерди чыгарууда. Анан ошолор менен катар эле концерт бердик. Быйыл дагы формаларыбыз жаңыланды. Бир топ жаштарыбыз, улуу эжекелерибизге дагы жаңы формалар алынып келинип, жакшынакай кылып жаркырап чыгышты. Ички оңдоп түзөө менен бирге ушул жылы 15 миллион 167 миң сом жылуулук системасын толук жаңыртууга бөлүнгөн. Театр түптөлгөнү жылуулук болгон эмес, мындан улам кыштын январь-февраль айлары иш токточу. Садыр Нуркожоевичти мындай ак жолдо президент экен деп айткым келет да. Анткени спектакльдерге, мына жаңы спектакльдерге айрыкча өзүнчө акча каралып атат. Бир аз моореки январь-февраль айлары жылуулук жок болуп калганда, анан Кудайым буйруса ал иш дагы орундалганы турат. Кылымга тете тарыхы бар аталган мекемеге акыркы 3 жыл аралыгында айтарлык көңүл бурулду. 2023 жылы жыл сайын каралуучу каражаттан сырткары 2 миллион 450 миң сом кошумча бөлүнүп, ал театрдын материалдык техникалык базасын чыңдоо жана чыгармачылыкты өнүктүрүү максатында жумшалган. Буга чейин өз киндиктерин өздөрү кесип калган маданият тармагындагылар мындай жагымдуу бурулушка кубанышууда. 3 жыл мынакей азыр Кудайга шүгүр десек болот баламай. Заслуг албагандар заслуг алып атат, грамота албагандар грамота алып атат, үй албагандарга мынакей үй беребиз деп турушат. Мунун баары тең жетишкендик жана элдин көйгөйүн чечен билүүлүктүн аркасында бизге ажолордун
билимдүүлүгүнөн, көзүнүн көрөгөчтүгүнөн биздин айлыгыбыз көбөйүп, артист деп, көп акча алып, балдар машина айдашып, дыңылдап калдык кагылайын. Маалымат иретинде айтсак, өткөн жылы Нарын районунда Миңбулак айылындагы маданият үйү дагы толук оңдоп түзөөдөн өткөн. Ага өлкө казынасынан 10 миллион 400 миң сом бөлүнүп берилген. Акыркы 30 жылдан бери көңүл бурулбай мамлекеттин камкордугуна муктаж болуп калган маданият тармагынын көйгөйлөрүнүн тизмеси узун. Алардын баарысынын муктаждыгынын четинен чечилип жатышы өнөр адамдарынын чыгармачылыгын өстүрүүгө шыктантууда. Жипара Насырова, Нурстан Болотбек уулу, Нарын жаңылыктары. Министрлер кабинети кайрадан жарандарды контролдук кассалык чектерди талап кылууга үндөө боюнча акция өткөрөт деп айтылат Токтом маалыматтык укуктук порталында. Документтеги маалыматка караганда, бул рет жеңүүчүлөргө өз убагында алып кетпегендиктен жокко чыгарылган байгелер ойнотулат. Министрлер кабинетинин 2 апрелдеги буйругу менен чек талап кылып байге утуп ал кызыктыруучу лотереясынын жыйынтыгында жокко чыгарылган утуштарды ойнотуу аркылуу жарандарды чек талап кылууга стимулдаштыруу чараларын улантуу максатында жарандардан кассалык машинаны колдонууга милдеттүү субъектлерден кассалык машинанын квитанциясын талап кылууга кызыктыруучу компания өткөрүү чечими кабыл алынган. Буга байланыштуу мамлекеттик салык кызматына аталган акцияны өткөрүүнүн тартибин иштеп чыгуу жана бекитүү талабы коюлду. Жер сууну каптаган желимдер, малдын кыгы, тамак аш калдыктары, катуу металлдар, айтоор, сорттолбогон таштандылардан арылуу иштери Нарын шаарында тынымсыз уланууда. Мамлекеттик мекемелердин кызматкерлери 2 айлык ишембиликтин негизинде бүгүн Нарын дарыясындагы таштандыларды тазалоонун, жыйноонун аракетинде болушту. Суу жегин кыркалай төгүлгөн таштанды ээлери алыстан келбеси анык. Тазалоочулар жашоочуларды таштандыларды кадам сайын турган урналарга салууну эскертишет. Перизат Акылбек кызы Нарын шаарындагы керектен чыккан таштандылар шаардын көркүн бузгандыгына кабатырланат. Айтымында мындай жагымсыздыктар жергиликтүү тургундардын шалакылыгынан жана таштандыларды урналарга салууга көнбөгөндөн келип жатканына нааразы. Нарын шаарынын тургундарын өзлөрүн да чакырып кетет элек, тазалыкка катышып берсе, эшигин алдына жакшыраак карашып, мусорларын өзлөрү урнага салып, жерге таштабай, биз ошонун баарын терип жүрөбүз. Ошолорду Нарын шаарынын тургундарын чакырып кетет элек, тазалыкка катышып берсе, ар бир жашап аткан үй эшигин алдын өзлөрү таза кармаса эле, Нарын таза болот. Бүгүнкү ишембилик шаардагы Москва чөлкөмүнөн Жаңы жол аймагы Борбордук Азия университетинин Нарын филиалынын скверине чейин уланып, Нарын дарыясындагы таштандыларды жыйноо менен аякталды. Бул жердеги таштандылар көбүнчө желим баштыктар, желим идиштер, жерди да, сууну да каптап жатат. Биринчи күнүбүз ошо Нарын шаарынын киребеш Карга жайлоодон баштаганбыз. Ошондой эле Ак Кыя жактан, анан Ыртыс жактан тазаланды. Аякка облустук райондук шаардык мекемелер бөлүнгөн. Ал эми бүгүнкү күндө болсо азыр ошо суу, Нарын суусун жээгин тазалоо иштери жүрүп атат. Чындыгында суунун жээгибизде жашаган адамдарыбыз, жашоочуларыбыз ошо кайдыгер мамиле кылып болгон мусорларын ошол жакка таштап атышат. Анан бүгүн дагы мына шаардык, райондук, облустук мекемелердин күчү менен дагы ушул Нарын суунун жээгин тазалоо иштери болуп атат. Мындан сырткары дагы эми ушу шаарыбыздын ичиндеги парктарды тазалоо иштери болуп атат. Андан сырткары жума сайын ар бир жуманын 5-6 күндөрү жалпы ишембилик болуп турат. Ошондой ишембилик иштер жүргүзүлүп атат Нарын шаарда. Эми айта кетчү маселе бул жерде Нарын шаарынын бардык тургундарына кайрыла кетет элем. Себеби ар бир жаран чымчык ыргыткан таштандыны биз колубуз менен ууштап, мындайча айтканда, жаман акыр-чикирдин баарын терип, мындайча айтканда, жийткенич нерсенин баарын терип атабыз. Суна өзүңүздөргө күбө болгондой Нарын суунун жээгин аябай таштандыга толуп кеткен экен. Ушу шаардын тургундарына чакырат элем, ушу тазалыкты ар бир жаран баягы милдет катары көрүп, таза шаарыбызды таза кармаганга аракет кылышса, баарыбыз үчүн жакшы эле болот эле да. Шаар тазалыгы ар бир жашоочунун короосунан, көчөсүнөн башталат. Бул багытта жергиликтүү бийлик Нарын шаарынын тургундарына бир канча жолу ишембиликти өткөрүү менен чектелбей, таштандыга болгон аң сезимди өзгөртөлүчү деген сураныш менен түшүндүрүү иштерин тынымсыз жүргүзүп келишет. Калыптанып калган кайдыгерлик сапатыбыз гана шаарыбыздын таза болуусуна жолтоо болууда. Наргиза Жумадил кызы, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары.
Сугат суларын дыйкандарга коромжусуз жеткирүүдө канал арыктардын абалын жакшыртуу эң маанилүүлөрдөн. Бул багытта Ысык Көл облусунун Бөкөнбаев айылынын жашоочулары өз демилгелери менен ички арыктарды тазалоо иштерин жасоо менен алек. Аймактагы аткарылып жаткан иштерден кийинки материалда кеңири сөз болот. Күнчыгыш айыл аймагына караштуу Бөкөнбаев айылынын жашоочулары жыл сайын жаз айынын келиши менен сугат иштерине даярдык көрүшөт. Бул ирет ашар жолу менен ички арыктар кеңейтилип, тазалоо иштери жүргүзүлдү. Жазгы тала сугат иштерине карата ички арык каналдарды оңдоо иштерин жүргүзүп, бүгүн демилге көтөрүп бардыгыбыз жапырт ушул канал тазалоо иштерин жүргүзүп жатабыз. Айыл тургундарына бир сураныч жана өтүнүч болот эле, ушул канал тазалоо иштеринде биз көрүп атабыз. Каналдын иштерине ыргытылган мусорларды баклашка, жанагы желим бөтөлкө, жанагы көп балдардын памперстеринен бери ыргытылып, мынакей азыр балдар тазалап атышат. Мен чакырып кетет элем, колдон келсе ушул мусорларыңарды бир үйдө мешокторго салып жаман. Анан эми атайын айыл өкмөтү уюштурулган мусорларды чыгаруу күндөрү болуп атат. Ошол мусорларды чыгаруу күндөрүндө машинелерге салып берип койсок өтө жакшы болот эле. Дыйкандардын жапа-тырмак аракети менен айылдагы 500 метрде ички арыктар тазаланды. Жазгы сугат иштерине дейре калган бөлүгү толук таштандыдан арылат. Жазда көрүлгөн мээнет мол түшүмгө жол ачаарын дыйкандар бир ооздон белгилешет. Баш аягы биригип 500 метрдей арык тазаладык. Бул эң негизгиси биз сугат убагында ушул көчөлөрдү каптабай, жолдордун бузулушуна алып келбеш үчүн арыктар тазалоо иштерин жүргүзүп атабыз. Бул эң чоң иш деп ойлойм. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, бул ушул жашоочуларды, арык жээгинде жашоочуларды таштандылардан көп таштабай, ошо таштандыларды тазалыкты сактоого чакырам. Себеп дегенде акыркы суунун акыркы бара турган жери мусорго толуп, таштандыларга толуп, аябай жаман көрүнүштөргө келип атат. Сууну дыйкандарга коромчусуз жеткирүүдө канал арыктардын абалын жакшыртуу маанилүү. Бул багытта алгылыктуу иштер аткарылып, ирригация тармагына дагы ири көлөмдө каражат бөлүнүп, олуттуу көңүл бурулууда. Ал эми ички арыктар жергиликтүүлөрдүн көмөгү аркылуу иретке келип, суга суу таңкыстыгын жоюу аракети жигердүү ишке ашууда. Миргүл Жеңишева, Данияр Акунов, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары, Тоң районунан. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. УТРК нарындын жаңылыктары жана башка программаларын сиздер социалдык тармактардагы Facebook жана Instagram УТРК нарын, ал эми YouTube каналынан УТРК нарын деп таап окуп көрсөңүздөр болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.